Ата журт Кыргызстан саясий партиясы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн депутаттыкка талапкерлердин тизмесин жарыялады. Бирок бүгүнкү күндө так ушул партиянын айланасында коомчулук арасында кызуу талкуу жүрүп, учурдагы бийлик өз партияларын шайлоого жөнөтпөйбүз деп убада бергенине карабастан, алардын талапкерлери дал ушул партияга чогулганы айтылат. Тагыраагы партияны былтыр Мекенчил партиясы менен парламент шайлоого аттанган Айбек Маткеримов жетектеп барууда. Анткени менен бирок буга чейин президент Садыр Жапаров Мекенчил жергиликтүү да парламентте шайлоого катышпай турганын айтып, аны мындайча түшүндүргөн эле. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп. Анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң дагы, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Ата журт Кыргызстан саясий партиясында талапкерлердин тизмесинде 98 адам бар. Бирок аты жаңы болгону менен мазмуну мурдагы партиялар менен куралган. Ата журт Кыргызстан партиясынын башында ишкер Мөлбулак Насело компаниясынын ээси мурда президенттик шайлоого катышкан Бабур Төлбаев жетектеп барат. Ал эми тизмеден жаңы жүздөрдү, аны менен катар мурдагы эски жүздөрү да көрүүгө болот. Мындан сырткары партияда курулушчулар, ишкерлер көп экени байкалат. Мындан улам айрым эксперттер курулуш Кыргызстандагы кирешелүү тармактардын бири экенин айтып, андыктан бизнесмендер өз кызыкчылыгы үчүн бизнестерин коргоо максатында бара жатышат дегенде кептер айтылууда. Ал тургай тизмеден Бишкек шаардык кеңешинин учурдагы депутаттарын да кезиктирүүгө болот. Жамгырчиев Талантбек Анарбекович, Бишкек шаардык кеңешинин Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты. Бул жолу Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен тизмеде алдыңкы экинчи орун менен аттанды. Жамгырчиев белгилүү болгондой тазалоочу курулмаларды жана канализация тутумдарын куруу менен алектенген Филюратекстрой ЖЧКсынын башкы директорунун орун басары болгон. Адилет министрлигинин сайтында Ак Булак Транс Лтд жоопкерчилиги чектелген коому бар 2017 жылдын октябрь айында түзүлгөн компания Жамгырчиев Талантбекке таандык. Конрад компания ЖЧКсы 2011 жыл түзүлгөн. Негиздөөчүлөрү катары Жамгырчиев Талантбек жана Матназаров Расул Рысбековичтин аты көрсөтүлгөн. Бирок Жамгырчиевдин аталган ЖЧКлардын бири дагы декларациясында такыр көрсөтүлгөн эмес. Листиченко Валентина Михайловна Бишкек шаардык кеңешинде КСДП фракциясынан депутат. Алдыдагы шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен экинчи тизмеде аттанды. Ал буга чейин Газпром Кыргызстан мектеби фондунун башкармалыгынын төрагасынын кеңешчиси болуп дайындалган. Азыр ал Борбор калаадагы номер 9 мектептин директору болуп иштейт. Бишкек шаардык кеңешинин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидеринин орун басары, социалдык маселелер боюнча комиссиянын башчысы Рыспай Аматов бул жолу 4-чү тизмеде Ата журт Кыргызстан саясий партиясы менен саясий жарышка аттанды. Адилет министрлигинин базасында Аматовго таандык ЖЧКлары көрсөтүлгөн. Эон консалт жоопкерчилиги чектелген коому фирма 2008 жылдын 25 июлунда түзүлгөн. Компаниянын директору Рыспай Аматов. Консалт Юнит ЖЧКсы 2017 жылы түзүлгөн. Жетекчиси катары Аматов Рыспай көрсөтүлгөн жана дагы бир негиздөөчү катары Каримов Мухамбет Каримович деген жарандын аты жазылган. Бирок Рыспай Аматов 2017-2018 жылдары бул ЖЧКлары боюнча жана башка мүлктөрү тууралуу декларациясын тапшырган эмес. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович Бишкек шаардык кеңешинин Республика Ата журт фракциясынан депутат. Бул ирет Ата журт Кыргызстан саясий партиясында 7-чи тизме менен аттанды. Алымбек Бактыбеков октябрь токундолорунан кийин Манас аба майдан жетектеп турган Бактыбек Сыдыковдун уулу, мурунку мамлекеттик катчы Үсөн Сыдыковдун небереси катары белгилүү. Бактыбековдун Адилет министрлигинин сайтындагы ЖЧКларына көз жүгүртүп көрсөк, 2011 жылы түзүлгөн, турак жайларды куруу менен алектенген жабык акционердик коому бар. Директору Бактыбек Алымбеков, мындан сырткары 5 негиздөөчүнүн аты көрсөтүлгөн. АКК Кейтерин жоопкерчилиги чектелген коому 2019 жылы 10 июнда түзүлгөн. Сүт азыктарын, жумурткаларды, тамак аш майларын жана аларды дүңүнөн сатуу менен алектенет. Директору Үсөнов Кеңешбек Бактыбекович жана негиздөөчүлөрдүн катарында Бактыбеков Алымбектин аты аталган. Ал эми Бактыбек Алымбековдун 2018 жылдагы тапшырган декларациясы боюнча 451.690 сом киреше тапкан, бирок башка үй жайы, мал мүлкү тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Сурапбаев Талайбек Каримжанович Бишкек шаардык кеңешинин Кыргызстан фракциясынын депутаты. Бул жолу шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен аттанып, 10-чу тизмеге илинген. Адилет министрлигинин сайтында Сурапбаев Талайбекке таандык ЖЧКлар бар экени көрсөтүлөт.
Аталган компания бышкан чоподон кыш, плитка жана башка курулуш буюмдарын өндүрүү алектенет. Ал эми негиздөөчүлөрдүн катары Сурапбаев Талайбек Каримжанович, Сурапбаев Азизбек Каримжанович жана Сурапбаев Кутманалы деген 3 жакын адамдын аты жазылган. Кыргыз таш көмүр жоопкерчилиги чектелген коому 2013-жылдын октябрында кайра каттоодон өткөн. Аты айтып тургандай эле көмүр казуу ишине алектенет. Жетекчиси катары Жороев Абыт деген жаран көрсөтүлөт. Андан башка дагы 3 негиздөөчүлөрдүн аты аталып, анын катарында Сурапбаев Талайбектин аты жазылган. Ал эми эң кызыгы Талайбек Сурапбаевдин декларациясында жогорудагы фирмалардын бири дагы көрсөтүлгөн эмес. 2018-жылдагы декларациясын карап көрсөк, кирешеси 73.290 сом тапкан. Андан сырткары батири жана жүк ташуучу унаалары, кичи автобустары жана мал жандыктары бар экени көрсөтүлөт. Акылбеков Асылбек Акылбекович, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, өнүгүү прогресс фракциясы. Ал эми кезектеги шайлоого Ата журт Кыргызстан партиясы менен аттанып, 10-чу тизмеде бара жатат. Адилет министрлигинин сайтында ага таандык төмөнкү жичикалар көрсөтүлгөн. Эсал жоопкерчилиги чектелген коому компания 2010-жылдын мартында түзүлгөн. Директору Акылбеков Асылбек, жичика эмне менен алектенелери көрсөтүлгөн эмес. Green House курулуш компаниясы жичкасы 2020-жылдын 19-мартта түзүлгөн. Аты айтылгандай эле турак жайларды, имараттарды куруу иштерин жүргүзөт. Директору катары Насиров Жумабек Батырович деген жаран көрсөтүлүп, негиздөөчү катары Акылбеков Асылбектин аты жазылган. Ал эми Акылбеков Асылбек дагы аталган фирмалар жана башка мүлктөрү боюнча декларация тапшырган эмес. Имангазиева Адиса Асановна, Бишкек шаардык кеңешинин КСБ фракциясынан депутат. Бул жолу шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясы менен 30-чы тизмеде катталды. Имангазиева Адисанын Адилет министрлигинин сайтында жичкасы жана мүлкү тууралуу маалымат жок. Ал эми 2018-жылдагы тапшырган декларациясына көз чаптырсак, кирешеси 800 миңден ашык сом. Ошондой эле батири бар экени жана жер тилкелери, айыл чарбасы, бакчасы көрсөтүлгөн. Андан башка мал мүлкү тууралуу эч кандай маалымат көрсөтүлгөн эмес. Жазык кодексинде киреше жөнүндө декларацияны бербөө же мүлк жөнүндө бурмаланган маалыматты киргизүү жолу менен салык же башка төлөмдөрдү төлөөдөн качканда кылмыш жоопкерчилигине тартылары көрсөтүлгөн.